Suzak rayonunun Barpı jergesinde dağı bir jakşı жаңылык. Ayılda cuma jana ayet namazları okula turчу жаңы meçitin kuruluşu baştaldı. Жергиликтүүлөр буга чейин eski meçitti колдонуп келген болсо, эми ибадат кылуу үчүн бардык шарттары түзүлгөн. Жаңы имаратка ээ болмокчу. قدوس حكيم قوي لطيف غني متين 1990 biz stüdent malımızda şu Kamçıbek'tagi stüdent ekөөбүз тең ушул мечиттин үстүнө ылай басуу ашарына катышып калдык. Камчы күчтүү здоровый бала болчу, бул жерден баягы күбөлө деп коебуз го, ылайда ыргытып алып берип, мен үстүндө тургам. Кол менен айт намаздар башкалар ушул жерде өткөрүлүп турган. 2 айт намаздары. Андан кийин бир Камчыбек келип алып көрүп, буну бир ремонт кылып коюшубуз керек экен деп, нарагына дааратканаларын, навестерди салдырып, ичин ремонт кылдырып, баардыгын жакшынакай кылып, шарттарын кичине бир ыңгайлап, туурулап берип, бирок ошондо деле башка жерлерде мечит жок эле. Туурулап берип туруп, анан бир жылкы союп, элдерди чакырып, кайрадан экинчи ачылыш кылганбыз. Эми бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп турсуңар 30 жыл болуптур. Бул пакса бүгүнкү күндүн талабына, бүгүнкү мына коюп аткан строительдердин синип деп коет. Ошолордун талаптарына жооп бербей калды. Жаңы мечитке муктаждык жаралып, айыл эли алгач, адатта мечит куруп берүү менен алектенип жүргөн чет элдик демөөрчүлөргө кайрылышканын айтышат. Бирок Камчыбек Ташиев мындан кабардар болгон соң, дароо демилгени өз колуна алган. Баягы арабтар куруп берет го. Ошол документтердин баарын тапшырып алдык. Анан мен бир күн Камчыга айтып калдым, ушу мечитибизди жаңылайлы деп документтерди тапшырып койдук десем, Камчы айтты, кандай тапшырган болсоң, срочно ушундай алып келип кой деди. Мен өзүм салам. Сооптун баарын ошолор алып кете берет. Мен өзүм салам, өзүм бүтүрүм, документ алып келгенде, мен Жакып ажыга айттым. Срочно документ кайра алып келип ордуна коюп коелук. Ушундай болуп, насып экен, мына ушул күндөрдөн башталып калды. صلي على حبيبنا المصطفى اللهم صل على سيدنا المصطفى. Биздин мурда курган ушу мечитибиз, бул Союз маалында баягы аталарыбыздын, чоң ата бабаларыбыздын, чоң аталарыбыздын колу менен, ошолордун эмгеги менен, ошолордун мындай мүмкүнчүлүгү менен курулган эле да. Анан ошого ошол мечит эскирип, эми ошол мечитти жаңадан кура турган болуп атабыз. Ошо элдин суроосунун негизинде, элдин суранганын негизинде ушул жерге ошо мечит куруп берүүгө белсенип аракет кылып атабыз. Кыргызстанда мечиттердин көп курулуп жаткандыгын туура эмес көргөндөр да бар экени маалым. Камчыбек Ташиев бул маселе боюнча төмөнкүдөй пикирин билдирди. Биздин коомубузга, мамлекетибизге пайда гана алып келет. Мечитте жакшылыкка үндөйт, мечитте тынччылыкка үндөйт, мечитте иман инсапка үндөйт. Ушундай жакшылыкка, тынччылыкка, элдин биримдигине ынтымагына үндөгөн үйлөр, коомдор көп болсо, мамлекетибиз бекем болот. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө мечиттердин курулушуна же көбөйүшүнө буттоспостон ошолорго жардам беришибиз керек. Ал эми андан сырткары ушул биздин мечитибиздин артына бул жерге биз Кудай буйрса ушу эл менен сүйлөшүп ушул жерге жаш балдарыбызга садик да курайлы деп атабыз.
садик курайлы деп атабыз. Мына эски мечиттин ордуна садик курабыз. Балдарыбыз бул жерде мечит болот, бул жерде садик болот. Демек мечитке жанаша заманбап үлгүдөгү балдар бакчасы да курулат. Бул аракеттерге айыл эли ыраазы. Камчыбек Ташиевдин эл үчүн жасаган башка жумуштарын да эске алгандар ак батасын беришти. Камчыбек ушу бар бөрөнүнүн көп жерлерин мына асфальттарды дагы мына биз басып аткан асфальтты кыпчактарга чейин наракка өтүп кетти. Нарагын бүтүрөм деп атат. Өзүнүн чөнтөгүндөгү пул менен ушу асфальттарды жасады. Ана төлөстөргө кетип аткан жол, жаңа айылга кетип аткан жолдордун көп жерлерин асфальттарды ушу Камчыбек жасап атат. Кепир пулу көптөр өздөрүнө үйөт, өздөрү топтойт пулдарды. Көбөйтөлүкчү асманга жетип кетелик пулдарыбыз деп. Бул элге кызмат кылышка аракет кылат. Элдин кызматын кылат бул. Мындан мурун о кембагал үй бүлөлөр болгон. Кембагал үй бүлөлөргө мал алып берип, саан алып берип, ошолорго жардам берип аткан. Эл журт бардыгы сыйлайт буну. Ошо сыйдын үстүнө сый болуп жүрө берсин. Бу балага ийгилик, ден соолук, жакшылык каалайбыз. Камчыбыздагы кайсы жерде insanlar muhtaç bolsa o жерде ушул адамдар биз айылданчы биздин Барпы элинен чыккан бир инсан болуп калды. Мына Алла Тааланын үйүн курушка ниет кылган экен, ниетин Алла Субхана Таала кабыл кылган экен. Бул айылга ушул айылга да Алла Субхана Таала насип кылыптыр. Бул эң жакшы көрүнүктүү бир мечиттерден болуп калат да. Бул жерден insanlar катарында эң жакшы карылар, эң жакшы жүрөгүндө кары бүтүн кары дейт. Китепти Куранды жат билген инсандар чыксын. Камчыга эми ден соолук берсин. Айылдаштары менен ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрсүн. Элибиз тынч болсун, токчулук, бардык молчулук замандарыбыз болсун. Кимде ким бул дүйнөдө Алланын үйүнө бир салым кошкон болсо, Кудайым буюрса ал жакта өзүнө бир касыр бейиштен бир касыр куруптур дейт. Иншалла бул Камчыбек байкебиз Кудайым буюрса ал жакта Аллах Тааланын ошол касыры насип этсин. Бул элибиз үчүн, жерибиз үчүн, өзүбүздүн балдар үчүн өтө чоң пайдалуу, керектүү нерсени жасап атыптыр. Бул өтө чоң сооп. Муну сөз менен айтуу кыйын. Себеби бул мечит Алланын үйү болуп эсептелинет. Алланын үйүнө куруу бул деген бардык сооптурдан бийик деген сөз да. Мечиттин курулушун баштоо аземине белгилүү дин аалымдары да келишти. Чубак ажы Жалилов жана Нематулла ажы Жээнбековдор башталып жаткан алгылыктуу ишке алкыш айтышты. Ассаламу алейкум. Wa alaikum salam. Ассаламу алейкум. Wa alaikum salam. Адам кылып жараткан, жүрөккө ыйман салган, чексиз шүгүр Аллахыма жараткан. Assalamu alaikum. Ва алейкум салам. Assalamu alaikum. Ва алейкум салам. Биздик дини исламды жүрөктөргө нур кылган, жактан бизди жараткан ey Allah. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Анан библиотека кылайын деп атабыз. Бир жакшынакай исламский библиотека кылайлы, чаканыраак жакшынакай библиотека. Ошто бул жакшы исламдык бардык окуу куралдарын алып келип ушул жерге. Анан кийин ушул жерден адамдар каалаган адамдар окуп, таанышып, билбегендери бар, издеп таппаган китептери бар, ошол каласын. Танысын. Анан кийин жанына бир 2 же 3 класс кылайлы. Жаш балдарды окутабыз. Адамдар өздөрү келип окуйт. Так? Таанышат. Анын жанына ал даватчыларыбыз, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр даватчыларыбыз көп. Даватчылар келсе эле мечитке жатып калып атышат. Мечитке жатпай, уште өздөрүнө жата турган бир даватчылар жата турган бир комната кылайлы деп атабыз. Анын жанына кухнясын кылып беребиз аларга кошуп. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Кыяматка чейин боло турган бардык иштер өзүнүн орду менен жазылынган болот, ал сөзсүз түрдө. Ушул жерге мечит салынат деген Кудайдын өзүнүн планында бар экен. Мына жер бош турду. Мына бүгүн ошонун мөөнөтү келип, жакшынакай бир көркөм мечит, мечит дагы өзүбүздүкү, сооп дагы өзүбүздүкү боло турган бир тартип менен түшүп атат. Чындыгында ушул нерсе биздин элибиздин динге болгон түшүнүгүнүн
bir aldıga жылганынан мындай bir кабар берет да. Болбосо мурда бер дегенди билип, анан кийин ме дегенди билбей калган заманда жашап өттүк. Эми азыр өзүбүз мечит салып, жакшылык кылып, башка кылып, мына камчекебиз бул биринчи иш эмес. Мындай иштери көп, билгенибиз бар, билбегенибиз канча. Анан эми ушул көп адамдар ушундай иштердин бардыгын дал шайлоонун астында кылып, башка кылып бир нерсеге байлап кылат да. Бирок бул кишини ага байланбайт. Дайым ушундай bir Кудай үчүн болгондугун биз көрүп атабыз, билип атабыз. Иншалла, камчеке сизге Кудайым ийгилик берсин. Анан сизде улду тарбиялаган ушул элге журтка Кудайым жакшылык берсин. Анткени адам деген өзүнүн канаты менен, учу куйругу менен конгондой, ошол кишиге дем берип, дух берип, ошентип сүйлөй турган bir дам берген, рух берген, ошол эли журту өзүнүн аркасында тылы болот. Кудай таалам силерге жакшылык берсин. Силер жакшы болгон үчүн мына жер турду ушул жерде сакталып. Силер жакшы болгон үчүн силердин уулуңар мына ушинтип сүйлөп атат. Кудай таалам ийгилик берсин деп айтабыз. Анан эми бардыгыбыз билген bir хадисибиз бар. Хадис кандай? Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, кимде-ким ушундай bir мечит курса дейт, ага бейиште өзүнүн уйгурунга тетеш кылган болот дейт. Ошол мечит курганда bir адам курса, ага 1000 адам шерик болот. Ошол шерик болгондордун бардыгы мечит курган өкүмүндө боло берет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, кимде-ким коргойл дойдун уясындай кылган чакан bir үй салып мечит салса дагы, ошого дагы бейиштен орун берилет. Бул жерде караң, астында 300-400 үстүндө ошондой жана башка өзү шарттары менен, дааватканасы менен, башкасы менен болуп аткан. Бул бизге Кудайдын берген иншалла. Кудай таалам камчекебизге жакшылык берсин, эл журтка жакшылык берсин. Аны ушул элдин жердин кызматында кылсын Кудай таалам. Иншалла Кудайга ушундай bir тилек кылабыз, дуа кылабыз. Ушул күндөргө Кудайым жеткизди. Ушул мечиттин ачылышына, ушул мечиттин иштеп тургандыгына дагы күбө болгонду Кудай таалам баарыбыз иншалла жакшылык берсин. Аллах таала разы болсун барыңыздардан. Рахмат сиздерге. Ушул күндү көрсөткөн Кудайга миң мәртебе шүгүр айтабыз. Адамзатка насип кылабыз эки дүйнөнүн тең бактысын. Amin. Amin. Кудай таалам Толкун. ниеттерин кабыл кылсын. Толкун мырзаны Кудай таалам толкун алып сүрүп чыгарып мечитке алып келиптир. Кудай эч жаманды көрбөсүн. Кылаткан ишин жакшы менен бүтүрүп тапшырып, мындан дагы чоң элдин, мамлекеттин, диндин жүгүн тартканды Кудай насип кылып, Кудай таалам ушул өтүп кеткен ата бабалардын бардыгын бейиштен орун берсин. Кудай таалам эч качан коргонбой, шерменде кылбасын. Жана бул жигитибизге жардам бере турган усталардын бардыгы, кызмат кылгандардын бардыгы, усталар бар экен, тамакташып келгендердин бардыгы, ашар келгендердин бардыгы, колун иштей келбесе дагы дуа кылып тургандардын бардыгында Кудай таалам тилектерин тегиз кабыл кылсын. Намазы жок канча таң аткан, өмүр болсоң өтүп бараткан, напсибизди жеңер күч берип, өзүң сакта бизди жараткан, периштелер уксун жакшысын, белек кылчы бейиш ачкычын, ар адамга насип кыла көр, эки дүйнөнүн тең бактысын. Bir жолдон азап, bir жолдон бакыт козунат. Алдыңа биз барарыбыз чын, аягы келсе сапарыбыздын, амалга карап азап тозоктон Аллахым жалгыз сактарыбызсын. Канча таң аткан, өмүр болсоң өтүп бараткан, напсибизди жеңер күч берип, өзүң сакта бизди жараткан, периштелер уксун жакшысын, белек кылчы бейиш ачкычын, ар адамга насип кыла көр, эки дүйнөнүн тең бактысын.
Özgürbek Rahmanov, Akniyet Kengешев, Регион.